Саламатсызбы Адахан мырза? Саламатчылык. Сизге болгон алгачкы суроо мындай. Өмүрбек Текебаевди камалды дегенди укканда биринчи оюңузга эмне келди? Эмнени ойлодуңуз дегиле? Бул күтүлгөн окуя. Себеп ушундай чыңалуу аябай күчөп бараткан. Айтып атпайбызбы, ким кандай болбосун, мыйзамдын алдында баары бирдей болуу керек. Бирок эң негизгиси кандай ыкма менен. Эмне болгон ыкма менен. Бийликке жакын кишилер менен бийликке оппозицияда жүргөн инсандардын укугу бирдей болуш керек. Текебаевди андай кылып колго кишен салып эле дикилдетип чуркатып алып барып кармап коюштун кажети жок эле. Адамча, маданияттуу, өнүккөн мамлекеттердегидей кылып кармап, далилин айтып, чакырып, ушундай кылса болот. Себеп бийликке жакын кишилер ушундай күмөн саналган болсо, убактылуу түрдө кызматтан кетти, убактылуу. Анан бир ай эс алып келип кайра жумушуна чыгып атпайбы? Иликтөө кандай жүрдү, элге бүдөмүк бойдон калып калып атпайбы? Ошондуктан бул жакшы эмес, маданиятсыз көрүнүш болуп калды. Мындай жол менен биз баягы укуктук, демократиялуу мамлекетпиз деген сөзгө эч жооп бере албайбыз. Бул туура эмес көрүнүш. Кандай болгон күндө да Текебаев камалды. Ал эми ошол бүгүнкү күндө Текебаевдин тарапташтары жерлерде, борборубузда кичинекей митингдерин өткүзүүдө да. Бул бир масштабтуу 2005-2010 жылкыдай чоң митингге айланып кетпейби? Аркасы кандай болот? Кыргызстанды айтыш кыйын. Мүмкүн эмес. Мындай болот же тигиндей болот деп. Бул бир жараткан билет. Андан калса кыргыз эли өзү билет. Бир нерсени белгилеп коюшубуз керек. Биз дали болсо жалпы улуттук биримдикке бара алган жокпуз да. Себеп Аида Салянованы кармап койсо нарын көтөрүлүп, нааразычылык, нарындын ичинде дагы ошол Аиданын өзүнүн району көтөрүлүп, анан Текебаевди кармап койсо Базар Боргон көтөрүлүп. Бул улуттук масштабтагы маселе. Биз баягы улуттук деңгээлге көтөрүлө элекпиз. Биз негизи эл катары bir ideyanın tegereginde biz çoğun bir maştaptı boy жүгүрткөнгө жетелек экенибизди көрсөтүп турат да. Ошондуктан ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Көтөрүлбөйт деп айтыш да болбойт, же болбосо улам күн санап олтуруп мындай сейрек болуп жок болуп кетиши мүмкүн деп дагы айтыш кыйын. Айтор жашасак көрөбүз. Келечек көрсөтөт. Учурунда республикабыздагы улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы болгонсуз, бүгүнкү күндөгү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети дагы ошол кеңештин көзөмөлүндө болгон. Дегиле бул тарапты жакшы билесиз десек болот. Анан айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы чындап эле улуттун коопсуздугуна коркунуч келтирген саясатчылардын ошондой иштердин үстүндө иш алып барышат атабы, же кандайдыр бир буйрутманы аткарып жогору жактын камчысы болуудабы? Ал жерде эч ким өз эрки менен иштебейт. Өз эрки менен иштей турган мыкты, мык кылып кага турган мыкты генералдарды ал жерге койбойт. Ал жерде ошол кече айттым, дагы кайталап коеюн, мамлекеттин коопсуздугун эмес, бир топтун, бир чөйрөнүн коопсуздугун, ошонун кызыкчылыгын коргой турган кызматка айланып калды да, тилекке каршы. Бул жакшы эмес көрүнүш. Тилекке каршы кыргыз, жаңы кыргыз тарыхында тек ошондой инсандарды коюшат. Мен айтып атпайбы, мен сырттан билем, көптөгөн мыкты адистерди билем, коопсуздук кызматында иштеген полковник генералдарды билем, бирок аларды койбойт. Себеп алар чечкиндүү. Алар мекен сүйүү сезимдери күчтүү. Алар жалпы улут үчүн, жалпы мамлекет үчүн ошол жанын үрөп коюп иштегенге даяр болгон инсандар. Алар ийиле албайт. Алар эки сүйлөй албайт. Алар ошол түзүлгөн кырдаалга жараша, ошол кызыкчылыкка жараша
кадам шилтей албайт. Ошондуктан алар эч качан кызматка келбейт, тилекке каршы. Ошонун натыйжасында бизде коопсуздук кызматы ыдырагандан ыдырап, талкалангандан талкаланып, өзүнүн деле азыр атына мындай бир төп келбей калды да, тилекке каршы. Коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги, Коргоо министрлиги, Тышкы иштер министрлиги бул ар кандай мамлекеттин омурткасы болуу керек. Биз сизди бүгүнкү бийликке оппозициялык позицияда турган саясатчы катары билебиз. Анан жакында эле мындай сөз чыкты да, 2010-жылдагыдай болуп, бүгүнкү күндөгү оппозиция Роза Отунбаеванын туусунун алдына биригет экен, бүгүнкү бийликке күчтүү оппозиция болот экен деп атат. Анан ошол катардан сизди көрө алабызбы? Отунбаевалар менен булар кандай оппозиция болот эгер баардыгы бир топтон болуп атса? Кечеки убактылуулар да баары бир да, чогуу да. Анан кантип анан бүгүн көз карашы дал келбей калып эле анан бири бөлүнүп бири-бирине каршы чыгып калган болсо, бир тарабын колдоп кете тургандай. Жоопкерчилик баарынын мойнунда бирдей турат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мойнунда жоопкерчилиги баары бирдей. Бирөө бүгүн апапакай таза дагы, экинчиси карарып кеткендей болбойт. Баары бирдей жоопкерчилик мойнунда турушат булардын. Азыр бүгүн айтып аткан сөздөрдү Мадумаров 2010-жылы айткан. Ошол айтып койгон сөзү үчүн уртепкиде калып келаткан. Азыр деле ошол. Мына аябай каракчылык жол менен бийлик алынып алды десем, аябай уртепкиге алышпадыбы? КТР калбайт, ЛТР калбайт, эч кимиси калбайт, трибунасы калбайт. Кече Атамбаев өзү айтпадыбы? Аянтта өлгөндөрдүн пайдаланып, Кыргызстандын бүт баарын уурдап, тоноп, бийликти ээлеп алышты деп айтпады, өзү айтты кече. Ошол кезде Мадумаровдун айтканы менен бүгүнкү Атамбаевдин айтканынын айырмасы эмнеде? Ошону журналист катарында байкап көргүлө. Макул, өлкө башчыбыз бүгүн айтып аткан пикирди сиз мындан 7 жыл мурун айтыпсыз. Ушул жерде мындай да, ошол эле өлкө башчыбыз тууралуу, анын кантип бай болгону тууралуу кептер айтылып келет. Ал кептин эми ачыгын айтканда баягы жазуучулар союзуна которулган акчаны өз чөнтөгүнө кымырып алган дейт. Муну жөнөкөй киши эмес, Кыргызстанды 14 жыл башкарган Аскар Акаевич деген биздин биринчи президентибиз, эгемен мамлекеттин биринчи президенти катары айтып атат. Аны деле мындай бир гезитке азыр кыргыздарда, кыргыз журналистикасында мындай да ушактын баарын жазып кое берет го, гезитке. Дал келеби, дал келбейби, Авирди да сатып жиберет, баардыгын сатып жиберип жазып коет. Ал киши телекамеранын алдында олтуруп, расмий түрдө аңгеме жасап, ошондо билдирип атат. Ушундай болду эле деп. Экөөм башка. Азыр гезитке чыгып тур десе мен ишенбейм. Мен өзүм көрүшүм керек. Кай жерде айтты, кантип айтты. Мен кулагым менен угушум керек. Мен Аскар Акаевичтин ошол берген маегин өзүм шашпай олтуруп алып, карап олтурдум, уктум. Ошондон улам айтам. Эгер ал киши айтып аткан болсо, анда бул дагы чоң кылмыш. Ошондо Маевскийдин Текебаевга коюп жаткан доосу менен бир кезде Аскар Акаевдин Атамбаевга койгон доосун бирдей эле деңгээлде карасак болот экен да. Бизде эч качан кызматта турган учурда эч кайсы маселе көтөрүлбөйт. Баленин баары кеткенден кийин башталат. Эмне үчүн жандал бастап бийликте калып калууга аракет кылышат кыргыз саясатчылары? Өзүм калбаган кезде дагы өзүмө караштуу киши калып калсын деп. Мына ушул жашоо үчүн болгон күрөш. Муну баары түшүнүп турат, бирок эч кимдин айткысы келбейт да. Экөө бирдей. Туура айтасыз. Экөө бирдей. Маевский дагы ушинтип каралап атат Текебаевди, Аскар Акаевич дагы башка кишини каралап атат ушундай деп. Экөө бирдей. Ошондуктан баарына бирдей мамиле болуш керек деп айтып атпаймынбы. Тилекке каршы Мадумаровдун айтканын кезинде түшүнбөйт да. Бир 4-5 жыл өтүш керек да. Анан кийин кокуй, ошондо туура айткан турбайбы деп анан кайрадан башын тырмак отуруша берет. Кайгыбыз ушундай да. Же өтө куубуз, билип туруп айтпайбыз. Билген кишини тепкилейбиз.
Айткан кишини тепкилейсиң. Себеп чындык аябай оор, аны көтөрүп жүрүш оор. Аны айтыш андан оор. Бүгүн баары куулуп турма заманда. Мына Текебаевдин маселеси боюнча деле. Бүгүн көтөрүлгөн жок да ал маселе. 2010-жылдан бери көтөрүлүп келатат. А эмне үчүн? Мына дээрлик 7 жылга жакын убакыт өтүп атат. Эми гана козголуп атат бул иш. Эмне үчүн? Көп маселе. А эгерде Текебаев баягында принципиалдуу позицияларында турбай, баягы бүдөмүк салган пикирлерди айтпай койсо, анда өзүбүздүн бала болуп жүрө бермек беле? Баленин баары ушунда. Сен мени колдосоң, эмне кылсаң өзүң бил. А бирок сен мага каршы чыксаң, сен канчалык жерден таза болсоң дагы, мен өзүмдүн күчүмдү колдоном. Деген сыяктуу бир баягы баланын оюну болуп атпайбы? Мыйзам, конституция өзү менен өзү жашап атат. А бийлик, топтор, саясий партиялар өзлөрүнүн кызыкчылыгы менен жашап атат. Баягы эле эл өзүнүн оокаты менен өзү. Тилекке каршы ушундай. Бул дагы кашкайган чындык. Муну да бүгүн эч ким айтпайт. Муну да айтып койсо, эртең ажылдап бир канчасы чыгат. Ну чыкса чыксын эми. Эртеби кечпи бул тарыхта далилдене турган көрүнүштөр. Рахмат агай, суроонун багытын бурсак. Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, анан Адахан Мадымаров, мына сиз үчөөңүздөр биригип, анан ушу үчөөңүздөрдүн араңыздардан бирөөсү алдыдагы президенттик шайлоого барарын айтты да. Анан кимиңиздер барасыз деген суроого дайыма күчтүүбүз барабыз деп жооп бересиздер. Ошондо күчтүүңүздөрдү кантип аныктайсыздар? Кимиңиздердин күчтүү экениңиздерди кантип билебиз? Ага силер жардам бересиңер. Силер жардам бересиңер, элдин пикирин айтасыңар, эмне деп атат, кандай сөз бар дегенди, анан байкайбыз. Тараза ташына салат. Биринчи кезекте адам өзүн өзү салбайт. Биринчи кезекте эл салышы керек. Элдин пикирин угушу керек. Эл эмне деп атат? Кандай пикирлер бар, кандай ойлору бар? Адамдын өзү эмнелерди гана эңсебейт. Шашкан ал шайтандын иши. Сабырдуулук керек, токтоолук керек. Бул жерде абдан шашпай ойлонуу керек. Өткөндө эле экөөбүз телефондон сүйлөшкөндө айттыңыз, Москвадагы мекендештерибиз менен жолугушууга кетип жатам, алар чакырды эле деп. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден алар ошол Мадумаровду колдоо кыймылын түзүшүптүр. Ыраазычылык билдирем, дагы бир жолу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Элибизден, жерибизден сыртта жүрсө дагы кайдыгер эмес болуп, эмне үчүн колдоо, эмне кайсы тарабынан колдоо, көз караштарыңызды колдойбуз, тартип орнотом деген позицияңызды колдойбуз. Бизге жанагы 93-жылкы конституция керек экен. Биз ошону түшүнүп атабыз, сырттан жүрүп көп нерсени байкап атабыз деген сыяктуу пикирлерин айтып чакырышкан экен, барып келдик, Кудайга шүгүр. Алардын койгон эле маселеси бизге биздин жарандык укугубузду алып берсеңиздер. Биз кыргыз жараны катарында шайлоого катыша алсак, бизди катыштырсаңыздар. Мына өткөндө парламенттик шайлоодо биз дээрлик катышпай калдык. Абдан туура маселе коюшуп атат алар. Эң туура маселе коюп атат. Ооба, Орусиядагы мекендештерибиз менен жолугушуп кайттыңыз. Бирок ушул жолугушуунун аркасында да ар кандай кептер айтылып атат да. Адахан Мадымаров барып орусиялык саясий күчтөр менен сүйлөшүп келиптир деп. Эми айткандардын баарычы аман эсен болушсун да. Айткандардын баары аман эсен болсун. Алар да өз азабын тартат. Алар да өз жазасын алат. Бул заманда эмес, кийинки заманда анын жазасы өтө коркунучтуураак. Кудай өзү сактасын, Алла инсап берсин баарына. Биз азыр ушул тил менен басат да, бут менен баспайт да. Ушак, арам, дагы бир жолу арам. Эч бир жакшылыгы жок. Ошондуктан ал кайсы жактан чыгып атат, кайсы гезиттерден чыгып атат, ал гезиттердин кожоюну ким жаздырып атат, эмне үчүн жаздырып атат, канчага жаздырып атат, андан бери биздин кабарыбыз бар. Аман болушсун, жегендери аш болсун. Маегибиздин соңку суроосу болсун. Кече эле өлкөбүзгө келген Орусиянын президенти Владимир Путин айтты, биз силердин ички саясатыңарга аралашпайбыз деп. Бирок ошентсе дагы
көп жылдык саясатта жүргөн саясатчы катары тажрыйбасы бар адам катары айтсаңыз, бизге ошол Орусиянын таасири канчалык президенттик шайлоодо? Болбой эле асылып атпайбы кыргыздын кемчон тойлору? Болбой эле асылып атпайбы? Биз шайлоого баратабыз, баратасың. Эмнеке? Эмне кыласың аны айтып? Тиги Путин асылып атат. Баратканыңды, биз баратабыз. Баратканыңды билет бар, эмне кыласың аны айтып? Жар салып эмне кыласың? Бул кемчонтойлук, бул өксүктүк, бул баягы жардылык, бул баягы бечаралык, бул тайыздык, бул абирсиздик, бул улуттук ар намыстын жоктугу. Биздин тагдырыбызды чечип берсеңиз, бизге көмөк берсеңиз, бул эмне деген маскаралык? Эми ал кишиге кызыгы жок. Мына Душанбедеги сүйлөшүүлөрдү караңыз. Экономикалык, социалдык маселелерди сүйлөшүү. Мыкты сүйлөшүү. Кандай келишимдерге кол коюлду? Казакстан менен Нурсултан Абишевич менен жолуккандагын караңыз. Аябай бири-бирине болгон сый урмат менен. Абдан мындай бир эки жолборс жүргөндөй жүрүшөт. Бизге келсе эле ушундай бир кемчонтойлук, баягындай болуп бир жасакерленмелик, анан баягы өксүктүк, биз кандай болобуз, биз кантебиз, бизге эмне дейсиз, бизге сөз айтып кетесизби деген сыяктуу ашкере жанакындай арсыздыкты токтотушубуз керек биз.